Дордой кантип салык төлөйт? Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Дордой базары толугу менен санариптештирилерин билдирди. Анын айтымында ар бир контейнерде ишкер боюнча маалымат камтылган QR-код болот. Шыкмаматов ишкерлерге каттоодон өтүү, салык ставкасын аныктоо үчүн арыз берүү, чечим алуу, салыктарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө үчүн мобилдик тиркеме түзүлөөрүн айтты. Ошондой эле пилоттук долбоордун алкагында салыкчылар Дордойдо көчмө текшерүүлөрдү жүргүзбөстөн онлайн көзөмөлдөөгө көңүл бурушаарын белгиледи. Ал эми бирдиктүү салык эсебинде акчаны ар кайсы реквизитке которбостон бир бирдиктүү эсепке салып, салык органы керектүү реквизитке өзү которорун кошумчалады. 13 февралда президент Садыр Жапаров Дордой базарларында салыктык администрациялоо жана бирдиктүү салык эсебин киргизүү боюнча пилоттук долбоорлорду өткөрүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 15 марттан 15 августка чейин Дордой базарларында иштеген ишкерлердин салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн көзөмөлдөө базар башчыларына жүктөлөт. Ошондой эле 1 июндан 31 августка чейин бул базарлардагы жеке жактар үчүн бирдиктүү салык эсеби киргизилүүгө тийиш.